менен маселем ушу жер боюнча да биз ушул жерге очередке койгонубузга көп эле жылдар болду. Өзүбүз албасак да балдарыбыз алсын деген ниетте очередке койгонбуз. Бирок тилекке каршы ошол очеред бизге такыр жетпей койду да. Мына бизде бу жерде Чаек айыл өкмөтүнүн башчысы турат. Барсам айтат, мына бизде 45 сотук жери бар кишилер бар. 50 сотук, 60 сотук гектарлаган жерлери бар кишилер бар да. Алардыкы мыйзамдуусу мисалы 25 сотук болсо, калганын захват жол менен басып алган да, мындай айтканда тосуп алышкан. Муну болсо бизде азыр Жумгал районунда соттор, прокурорлор, ушуну мисалы госрегистр аябай ушуга салымы чоң да ушул нерсегечи. Булар чийип берип коет деле, биягын чийип кошо берет даган, аны мындай клеткага чалып, буга тиешелүү, бул ушундай мыйзам бар дейт. Бизде ушундай мыйзамдар иштейт. Бул биринчи суроо. Экинчи суроо, азыр бизде Ногойбаев орто мектебинде бир мугалим, 53 жаштагы мугалим окуусун бүтө элек, быйыл келип 4-классты колуна карматып койду. Биз эртеңине маңкурттарды тарбиялайбыз ошондо. Бул кандай деген райондо иштеп атат бизде азырчы. Ушул маселени карап берип коюңуздар. Мунун ичинде дагы мен сизге көп информация бар. Рахмат жике, убагыңыз бүтүп калды, мен жооп берейин. Рахмат жике, убагыңыз бүтүп калды, мен жооп берейин. Баягы Жумгал айыл өкмөтү барбы? Чаек деп жооп бериңизчи. Микрофонду бер чыксаңыз. Андан районда сиз да жооп бериңизчи, тиешелүү. Госрегистр үчөңтөн бергенлер райондон. Госрегистр района берип алсаңыздар. Мына артыңызда турат микрофон. Элге айттыңыз, элге. Бул киши кайрылган, 1,5 жыл болуп калды. Эки баласына арыз жазган. Биз бүгүн Чаекте элге бере турган жер жок. Жаңы ген планын түзүп, былтыр бүтүрүп, кеңеште токтомун чыгарып, бүгүн азыр трансформация даярдап атабыз. Ашыкча ошо ген трансформатора даярдаган жер барбы? Бар. Жанагы ашык боюнча булар ошо жерди элдин документтери боюнча 7 сотук, 15 сотук берилген мурун. Бирок системный регистрациянын убагында ошо турган фактически чийип койгон экен. Ошол бүгүнкү күндө ошо көйгөй болуп атат. Биз ошол жерден 1-2 жер түшүндүк. Госрегистрге бериңизчи. Ошол маселе болот да. Саламатсыздарбы? Бул Кыргыз Республикасы боюнча системный регистрация жүргөндө. Жакыныраак сөйлөң. Системный регистрация жүргөндө ошо жерлерди факты жүзүндө пайдаланган документ боюнча деп катталып келген. Бардык жерлер. Ошондо бир кишиники 7 сотка болсо, ал ошого чейин көп жылдар бою бир 25-30 сотук жерди пайдаланып келишкен да. Чаек айыл өкмөтүнүн ген планы жок болгондуктан ошол жашап аткан 7 сотугун өзү аныкташ кыйын болуп атат. Азыр ашыгын алыш үчүн өзүнүн макулдугу керек болуп атат. Мисалы, азыр аныкы калган ашык дей турган болсок, ал ген план болгондон кийин ал жол кийинки чөө турган жол каяка чөөт, свети каяктан келет деген маселелер турат. Ошо ген план жазалгандан кийин карап көрүп турган жардам. Сиз госрегистрдин начальниктиңизби? Директорисиз, жыйналышка келдиңизби же Соңкөлдөн келдиңизби? Жыйналышты. Райондан жооп бериңизчи. Түшүндүңүз да мен эмне деп суройм сизге? Саламатсыздар, урматтуу жыйын катышуучулары. Бул Ногойбаев орто мектебиндеги 53 жаштагы боюнча азыр угуп жатам. Негизи диплом менен алынат же переквалификациядан өткөн болушу мүмкүн. Мен бүгүн тактап чара көрөлү. Текшерип коюңуз. Райондун прокурору. Сиз да кошо эже чыгыңыз да, акыркы маселеңиз боюнча прокурор кошо карап берет.